Милдеттүү медициналык камсыздандыруу бул жарандардын укугун камсыз кылууга багытталган социалдык жактан коргоонун мамлекеттик формасы. Биздин максат камсыздандырылган жарандарды сапаттуу медициналык жана профилактикалык жардам менен камсыз кылуу болуп саналат, дейт Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Чүй аймактык башкармалыгынын экспертиза бөлүмүнүн жетекчиси Дүйшеева Эркингүл. Медициналык санитардык жардамдардын түрлөрү булар баштапкы медициналык санитардык жардам, стационардык жардам, стоматологиялык жардам, вакцина профилактика, иммунопрофилактика жана медициналык жардамдын жогорку технологиялык түрлөрү болуп эсептелинет. 2001 жылы мамлекеттик кепилдиктер программасы иштелип чыккан. Бул программа бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен калкка аксыз жана жеңилдетилген шартта көрсөтүлө турган социалдык стандарт болуп эсептелет. Акыркы жылдары саламаттыкты сактоого бөлүнгөн каражаттын көбөйүшү мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында жарандарга акысыз көрсөтүлүүчү медициналык жана профилактикалык жардамдын көлөмүн, түрлөрүн кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө, дейт Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек шаардык аймактык бөлүмүнүн сапат экспертиза бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Черикова. Мисалы үчүн ошол Баткенден келген жарандын фамилиясын, төрөлгөн жылын киргизсе, аякта чыгат камсыздандырылган деп. Анан ал ошо камсыздандырылган жарандын укуктары менен колдонот. Сааплатаны жеңилдетилген түрдө төлөйт. Дары-дармектер менен камсыз болот. Ошондой болуш керек да. Калаадагы ооруканалардын толуп калышынын бирден бир себеби өлкөнүн бардык аймактарынан медициналык жардам алуу үчүн жарандар борборго келишүүдө. Анткени айыл жерлеринде мыкты дарыгерлер бар болгону менен керектүү шаймандар, лабораториялык шарттар жетишпейт. Андыктан стационардык дарылоо бир топ кыйынга турууда. Чтобы получать медицинскую помощь, шаардыктар номер 16 ооруканага кире албай жатышат. Ал жакта мыкты дарыгерлер иш алып барат. Шарттары дагы жакшы. Жарандар кезекте туруп жатышат. Бир оорулуу ооруканадан чыгып, палата бошогондо анын ордуна башка бирөө жатып жатат. Бардык жарандар сигналдык баракчалар боюнча ооруканага жаткырылууда. Стационардык жардам кымбат турат. Ага тамактануу, коммуналдык кызматтар кирет. Биз бейтап ооруканага негиздүү жатканын көзөмөлдөйбүз. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Бишкек аймактык башкармалыгы аркылуу учурда борбор калаадагы мамлекеттик 19 үй бүлөлүк медицина борбору, 5 стоматологиялык борбор, 4 төрөт үйү, 70ке жакын бейтапкана менен келишим түрдө иш алып барууда. Азыркы убакта шаар жашоочуларынын 70% толугу менен камсыздандырылган. Ошондой эле бул фонд өлкөнүн башка областтарында да жарандардын камсыз болушуна шарт түзүп берүүдө. Айдар Темиралиев, Нурдан Бакыт уулу, Талант Эсенбеков, Пирамида.